11 декабрь күнү эски айында Казминералс Бозумчак ишканасынын эмгек жамааты тынчтык митингине чыгышты. Себеби алар дээрлик 3 айдан бери жумушсуз калышкан. Топтолгондор жогорку кеңештин жана президенттик аппараттын имараттын алдына чогулуп, бийликтен так жооп берүүсүн өтүнүштү. Бүгүнкү бизде биздин талабыбыз только жумуш бергиле. Бизди ошол жумуш орунда Бозумчакта тынч, гарантированный тополоңу жок иштегибиз келет. Бизди эч ким куугунтуктабасын ал жерде, бөлбөсүн. Biz iştegeni gana tınç mitik kılıp uşul bizge jumuş bергиле деп келдик. İş токтоп турат. А токтоп турган себеби ошол жердеги бир азыраак балдардын уюшкандыгы, ар кандай законго каршы кыймыл аракети болуп атат. Ошолорду гана тынчтык токтотуп берсе, азыр биздин 6 октябрдан баштап токтоп турабыз. Ошол күнү барып тополоң кылышкан. Ошондон бери алар бар, коркутуу, үркүтүү бар. Жолдо вакта машиналарга кол салгандары бар. Ал жерде биздин сотрудниктерге кол салганы бар. Сотрудниктерди уруп, калган өрттөйбүз деген ой пикирде, талап тонойбуз деген. Ошон үчүн биз баары иштей албай турабыз азыркы убакта. Бул боюнча өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Жыргалбек Сагынбаев акцияга чыккандар менен жолугуп, ушул дем алыш күндөрү жумушчулар менен жеринен жолугушуп, үстүбүздөгү жылдын аягына чейин ишкана жандандыруу процессин өтөөрүн убадалады. Жакшы иштеп атат. Биз ай сайын бүгүнкү күндө бюджет деген ошол акчаны ала албай атат да. Себеп дегенде завод токтоп турат. 3 ай алам. Анан бияктан сотрудниктер да кыйналып, мен түшүнүп атам мунучу. Биз деген жаңы жылдан кийин деп аттык элек, бирок деген азыркы биздики кечеги чогулуш болду. Вице-премьер Сабиров Рашан Азач бизге катуу мындай эмени койду. Жаңы жылга чейин тапшырма, жаңы жылга чейин иштеш керек деп. Ошон үчүн биз деген азыр дем алышты карабай чыгып, баарыбыз барып, биринчи күнү эртең менен эрте ошол жакта иш жүргүзгөн атабыз. Азыр мынакей ошол жерде азыркы өзү ошол компанияда 1100 адам иштейт. Ошонун 97% Кыргызстандын эли, 3% гана сырттан, калган барды Кыргызстандын эли. Ал жердегилер ошол только Бозумчактан 2 ай өкмөтүнөн иштесин деген сөз бар, бирок андай бөлүп жаруу болбош керек. Себеби ал жерде ошого көлдөн, шүйдөн, тиги Баткенден келген специалисттер. Ал специалист аларда жок. Ошо специалисттер иштеш керек. Ошондой чоң компанияны жөнөкөй билими жок адамга бере албайбыз дагы, бере албайт дагы. Азыркы күндө мынакей айтып кетти. Айына 1 миллион 600 миң доллардай бюджетке түшпөй турат. Айына, бир айга. Белгилей кетсек, 5-6-7 октябрь күндөрү бир катар кен иштетүүчү компанияларга чабуул коюлуп, өрттөлгөндүгү кабарланган. Мунун натыйжасында алтын кенин иштеп жаткан Бозумчак компаниясынын өндүрүшү токтогон. Бул ишкананын иши кайра качан жандандырары буга чейин айтылбай келген, бирок бүгүнкү тынчтык митингинде белгилүү болду. Муну менен катар ишкананын токтоп калышы мамлекеттин казынасына дагы чоң кедергисин тийгизип жаткандыгын Жыргалбек Сагынбаев баса белгиледи. Айына бюджетке 1 миллион 600 миң доллар бюджет түшпөй атат бюджетке ай сайын. Бул абдан көп. Бүгүнкү күндө пенсия, пособияга, айлык майынага акча бүгүн тартыштык болуп атканда, бул деген ойлойм бул да абдан чоң кылмыш, бул аябай жаман нерсе түшпөгөнү. Ал эми митингге катышкандардын арасында 6 октябрь күнү ур токмокко алынган жарандар дагы бар экендиги белгилүү болду. 6-5 октябрь революция болгондо 6-сы биз как раз вахта менен чыкканбыз. Бизде алмашкан вахта барды, биз үйгө келе жатканда Алабукага жетпей, Соломо деген жерден вахтаны токтотуп, бир топ балдар, аябай көп жап-жаш жигиттер бизди коркутушуп, баарыбызды чыгарып, 3 адамга кол салуу болгон, сотрясение алганбыз. Коркутуу менен бир машинабызды алып кетти. Ал ким тарап, кайсы кимдер, аны биле албайбыз да ошону. Бүгүнкүгө чейин билбейбиз. Анан эми ошол жерден тиги ден соолугум бузулду, эме дейин десем, 50ден ашып калдым. Мен ошо 10 жылга чейин деле ушундай лабораторияларда иштеп келдим. Мен деле бирдеме болуп болушум керек. Кудай сактасын, эми адамдын баардык жагы каралган. Ага биздин дооматыбыз жок андай жакка. Эми рахмат сиздерге, чоң рахмат. Могу симегде кимге мындай арыз-мунуңарды айта аласыңыздар, грамотно жооп берсеңиздер, аркабыздан кичине тазалык болсун, тартип болсун. Алыстан келгендерге дагы таазим этебиз. Ушу жакын арадагылар баарыбыз 7 дубандан келген элбиз мынакей.
Казминералс Бозумчак компаниясы 2014-жылы негизделип, ушул жылдын октябрь айына чейин жогорку деңгээлде иш алып барып келген. Жогоруда белгилеп өткөн жагдайларга байланыштуу убактылуу токтоп турат. Инспектор сурасаңыз толук. Путёй элестип көрсөтүп коюшуптур анчы. Сааттар канчадан канчага чейин? Кечки саат 8ден кийин айдаган болбойт, билесиз, мамлекеттик автоунааны. Тем более бүгүн дем алыш күн, байке. Дем алыш күн. Мамлекеттик автоунааны 8ден кийин айдаган болбойт. Анын үстүндө дем алыш күн. Бул жакта баары жазып туруш керек. Эгер жок болсо автоунаа стоянка коюлганга туура келет. Чоңдом. Түшүнүктүү. Барып келет дегенде бул жакта механиктин эмеси болуш керек да. Үйгө берип неметилет биздегидечи. Баарыбызга мыйзам бирдей байке. Жок, аерге коюп кетпейбиз, үйгө барып келген кезде да жазылган. Ооба, бирок үйгө ошо саат 8ге чейин токтотуш керек да. Өзүңүздөр автошколада болгондон кийин, окутуп аткандан кийин мыйзамды жакшы билишиңиздер керек да. Анын үстүнө праваңыздын да өңгө чыгып калыптыр. Бул наклейкага кагазыңыз барбы? Наклейка чаптаган кагазыңыз барбы? Урматтуу эле көрүүчүлөр, биз Жалал Абад облусундагы рейдтик иш-чарабызды баштадык. Башта рейдтик иш-чаранын алкагында эле өзүңүздөр жогоруда көргөндөй катар-катар менен мамлекеттик номердеги мамлекетке тийиштүү автоунаалар токтотулуп жатат. Алар бүгүн күнгө дем алыш күн болгондугуна байланыштуу жана кечки саат 8ден кийин автоунааны айдоого мүмкүн эместиги мыйзамда талап көрсөтүлгөн. Анын үстүнө азыр өзүңүздөр көргөндөй бул айдоочулук күбөлүктү алуу үчүн атайын окутула турган унаа мектебинин автоунаасы токтотулду. Бул жактан айдоочусу дагы деги эле бул унааны айдоого такыр эле мүмкүн мыйзамдуу укугу жок экендиги такталды. Жана дагы жолдомо кагазы жайында эмес экен. Эгерде ушинтип өздөрү унааны айдоого укук бере турган мекеменин кызматкерлери дал ушинтип өздөрү мыйзамды сактабай жүрсө, бул жагы чоң суроо туудурат. Мен өзү козгирди кылат элем, ошо машинада азыр эжем жерге талга жеткирип келет деп коем. Азыр Бул унааны дагы инспекторлор тозуп токтоткондо айдоочусунун документтери жайында болгон эмес. Бирок ал шашып бара жаткандыгын, айдоочулук бөлүгүн жакындары алып келе калса эле кете берерин айтты. Бирок жаман жери мыйзамда мындай мүмкүнчүлүк каралган эмес. айдоочулук бөлүгүнө алып келген чакырдагы сен жок, аке мен эми жакшы эле неме кылып чыкканда ниетте сиздер мындай экен. Жок, баары бир барасың да. Сен мындай эле автоунааны башкарып кетип атканда жаныңда ооба аке, эми эсамам эле жолду билебиз аке. Сен жаныңда отуруп убакыт албай кал кет. Хорошо аке, мындай неме кылбаңыз. Кандай кылат? Иштеке кылган. Макул отурам. Siz asfalt olsanız. Kim dedin atın sen? Ne deysin? Gel otursun. Çımız hakem. Gelsen çımız. Niye baş yemedin sen? Baş yiyemem hakem. Az bir minut daha köpüret tutmayayım. Bir minutta otur oşo. Yol katar söyleşiyorsun da otur. Az daha. Yok mesela daha bir yol ayıttı. Хорошо oturayım. Gayet toz oldu den. Televizyona men oşo neme bayançası çaka çıka koyunçu dey matizmen namı. Şeyge barıversin de otur. Sen şu dokumentlerini koluma veriniz. Ben bu maşına oturdum mu? Dokumentlerini koluma veriniz. Janında oturup ketiptasың mı? Janında inspektor ketip табы? Документим кандай? Жаныңда инспектор кетип табы де? Документими көрсөткүлө колума ака. Айдоочу инспекторлор менен кайма айтышып жатып, акыр аягында унаасы айып короосуна киргизилип, өзүнө дагы айып кагазы түзүлдү.